видеолорго кирген жоксуңбу? Да нет, нормально. 4 баланын апасы Жеңишгүл балдарына күнүнө 4 сааттан ашык телефон карматпайт. Мындан тышкары балдар интернетте кандай контент көрүп жатат, дайым көзөмөл кылат. Мен телефон сатып берип атканда мен эч убакта айтпайм баланы аккаунтун өзүн ачып берем. Ал аккаунтту мен өзүмдүн аккаунтума кошом, прикрепленный кылып коем. Анын ошо телефон аркылуу көрүп аткан сайттарын мага уведомление катары келип турат. Даже кайсы жерге барып сүрөткө түшкөндөрү, кандай видео тарткандары бүт баары менин Google фотома келип турат. Көпчүлүк балдар өзүлөрүн интернетте кантип коргоону билебиз деп ишенишет. Бирок бул жерде балдарга тобокелчиликтер жетиштүү дейт адистер. Дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк, азыр болсо интернеттин колдонуучулардын ар бир үчүнчүсү бул кичинекей бала же кичинекей кыз экен, 18 жашка чейин. Анан Кыргызстанда биздин жаш балдарыбыз интернет коопсуз деле сезет экен. Ошондой болушу мүмкүн, бирок дүйнөдө интернетти көп колдонгон мамлекеттерде 80% жаш балдар жана жаш кыздар интернетти колдонгондо коркунучтар бар деп сезет экен өздөрүн. Адатта балдар билип-билбей өздөрү жөнүндө өтө көп маалымат менен бөлүшөт. Ашыкчасы менен эч көзөмөлсүз интернет отурган балдар көбүнө эсе көз боемоочулардын бутасына түшөт. Андай киберкылмыштарды эсепке албаганда деле интернетте балдар арасында буллинг же опузалоо маселеси өтө курч. Англисче буллинг деп коет. Шылдыңдап же коркутуп, үркүтүп колдонсо болот да. Анткени мурун кичинекей бала үйдө өзүнүн мындай коопсуз сезсе, азыр үйүбүздүн баардыгыбызда интернет болсо, анда кичинекей бала үйдө да өзүн коопсуз сезбей калат экен. Анткени ким аракет кылса, ошо интернет аркылуу сени коркутканга мүмкүнчүлүк пайда болуп калат экен да. Бирок башка четинен биз сезишибиз керек, бул деген заманбап технология. Буга интернет менен биз колдонбосок, биздин жарандарыбыз, биздин жаш балдарыбыз, кыздарыбыз мүмкүнчүлүктөрдөн калып калышы мүмкүн. Анткени азыр жаңы профессиялардын баардыгы интернет менен байланыштуу, жаңы мындай жумуш орундары, Кыргызстанда сонун мындай бизнестер ачылып атат. Мисалы биздин балдарга мультфильм тарткан видео болсо 2 миллиард кишилер көрүп атышат. Бул да ошо Кыргызстандан чыккан жаш балдар, жаш кыздар. Балдарды гаджеттерден ар кандай ушул электрондук Бишкекте балдарды интернетте коргоо жана колдоо онлайн форуму өтүп, анда балдарды интернеттен коргой эле бербей, колдосо да болору айтылды. Мисалы балдарды коомдук сайттардан, керексиз мазмундагы контенттен алаксытып, онлайн билим алуу же эс тутумду өнүктүрүү үчүн пайдалуу сайттарга багыттаса болот. Себеби маалыматтык технология өнүккөн азыркы замандын балдары келечекте IT жашоодо жашаганга туура келет.